Күндүн өзөктүү окуяларын камтыган нарын жаңылыктар маалымат программасы назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Эртеңкиге кепилдик камсыздандыруу. Өткөн жылда облус боюнча 17 жаран жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен, аларга камсыздандыруу уюму ордун толтуруучу акча каражаттарын төлөп беришкен. Элге түшүнүп келип калды. Элдин бир 100% болбосо да бир 70-80%-ында камсыздандыруу тууралуу түшүнүк бар. Шаарыбыздагы мекеме уюмдар толугу менен бирдиктүү жылытуу тутумуна кошуп, сапаттуу кызмат көрсөткөн нарын жылуулук берүү ишканасы. Президент Үсүп берген тапшырмага бүгүнкү күндөн баштанып даярданып атабыз. Келечек муунду маңкурттукка кептеген платформа. Мен TikTokко берилип да кетпейм, бирок аны жаап да кое албайм да, себеби Билимге умтулган жаштар. Биз 21 кылымдын интеллектуалдарыбыз сынагында күч сынашышкан өспүрүмдөр. Газондун өзгөчөлүгү бул крышасы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жалпы жыйынында өлкөдө жасалып жаткан алгылыктуу иштер тууралуу билдирүү жасады. Анда министрлер кабинетинин төрагасы өлкөдө экономикалык туруктуулук сакталып, өлкөнүн макроэкономикалык көрсөткүчтөрү туруктуу өсүүнү сактап жаткандыгын белгиледи. 2022 жылы ички дүң продукция 9%, 2023 жылы 6,2%га өсүү менен аяктаган. Номиналдуу ички дүң продукция маселен 2020 жылы 639 миллиард сомду түзсө, 2023 жылы рекордтук көрсөткүчкө жетип, ал 1 триллион 228 миллиард 900 миллион сомго жеткендигин кошумчалады. Пандемияга чейинки мезгилдеги эң оор мезгил дайыма биринчи квартал болгонун эске салды. Каражаттын жетишсиздигинен жумуш өз убагында башталбай, көрсөткүчтөр төмөн бойдон калып келген. Бул биздин экономиканын акыркы жылдары калыптанып калган жана акырындап өнүгүп келе жаткан пост-ковид жана геосаясий кырдаалга ыңгайлашып жатканын далилдейт. Ошол эле учурда жалпы инфляция процесси 2023 жылы жыл башындагы 14,7%дан 7,3-кө чейин төмөндөсө, 2024 жылдын акырына карата көрсөткүчтөр 6,5%дан 5,5%га чейин болоор болжолдонулууда. Мындан сырткары өлкөдө курулуштун көлөмү 3 жылдын ичинде жогорку деңгээлге жеткен. Айрыкча социалдык объектилерди куруу колго алынган. Акыркы 3 жылдын ичинде 315 мектеп, 69 балабакча, 28 саламаттык сактоо объектилери курулган. Ошондой эле 125 айылдын таза суу маселеси чечилген. Белгилей кетсек, 2023 жылдын аягына чейин билим берүү тармагынын 140 объектисинин курулушу аяктаган. Мындан тышкары Баткен облусунда 417 турак жай жана 23 социалдык объект пайдаланууга берилгендигин эске салды. 2023 жылы Нарын облусунда 6000ден ашуун үй жаран турак жайын камсыздандырган. Турак үйлөрдү милдеттүү камсыздандыруу бул өрт жана ар кандай жаратылыш кырсыктарынан улам келип чыккан чыгымдарды кайтаруунун кепилдиги. Өткөн жылда облус боюнча жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен 17 жаранга ордун толтуруучу акча каражаттар төлөнүп берилген. Кыймылсыз мүлктөн сырткары учурда унааларын дагы камсыздандырууга кызыккандардын саны өсүүдө. Архив кызматынын Нарын регионалдык башкармалыгынын кызматтык унаасы жакында эле кырсыкка учурап, алдыңкы бөлүгү талкаланып калган. Бирок унаа камсыздандырылгандыктан көп убакыт өтпөй ордуна келтирилип, кызматын улантууда. Талкаланган жерин калыбына келтирүү үчүн 100 000 сом жумшалган. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмуна бул жакта филиалына кайрылдык. Алар өздөрүнүн баасын берип, оценкасын кылып, анан бизге акча каражатын бөлүп берди. Бүгүнкү күндө машинабыз мына оңдоп түзөөдөн өтүп, пайдаланууга берилип жатат. Акча каражаты боюнча айтсак, биз бир жылда 2 түрү менен камсыздаганбыз. Бул ОСАГО, КАСКОда 2 түрү болот экен. 6180 сом жалпы акча каражаты. Биз бир жылда болгону 6180 сом төлөйбүз. Ошонун негизинде бизге толук машинабызды калыбына келтирип беришти. Белгилей кетсек, өткөн жылы облуста юридикалык жактан 442 унаа камсыздандырылса, быйыл жыл башынан тартып ушул убакытка чейин эле юридикалык жана жеке жактын 500дөн ашык унаалары камсыздандырылды. Акыркы учурда болуп жаткан ар кандай кырсыктардан улам унаасын камсыздандырууга кызыккан жарандар көбөйүүдө. Бул жерде баягы биздин жарандарыбыз туура түшүнүп алыш керек. ОСАГО деген
бул автотранспорт каражат ээлеринин жарандык укук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу деп айтылат. Бул деген сөз, бул жерде ошол айдап жүргөн автоунаанын өзүнүн эмес, ошол автоунаанын айдоочусунун жоопкерчилиги камсыздандырылат. Азыр биздин жарандарыбыз көбүнчө машинаны камсыздандырып атам деп ойлошу мүмкүн. Андай эмес да, ал ошол айдоочунун, ошо рулдагы айдоочунун экинчи, үчүнчү жактардын алдындагы жарандык жоопкерчилиги. Мисалы үчүн, эки унаа кагышкан болсо, ошол күнөөлүү тараптын берки күнөөсүз тарапка төлөнүүчү чыгымдарын ошол мамлекеттин атынан мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөп берет деген сөз да. Унаалар чыккан жылына жана баасына жараша камсыздандырылат. Эртеңкисин ойлогон ар бир айдоочу камсыздандыруу полисин алып койсо, санаасы тынч болот дешет адистер. Унаалар чыккан жылына жана баасына жараша камсыздандырылат. Эртеңкисин ойлогон ар бир айдоочу камсыздандыруу полисин алып койсо, санаасы тынч болот дешет адистер. Базалык тариф 1680 сомдон башталат. 3 объемдон жогоркуларыныкы 3 объем 4 объемга чейинкилердики 3322 сом түшөт. Ал эми 3төн 4кө чейинкилердики 4014 сом түшөт. Ошол эле жерде мисалы оор жүк ташуучу унаалардыкы дагы 12 тоннага чейин 12 тоннадан жогору деп 2 коэффициент менен алынат. Жүргүнчү ташуучулардыкы дагы немеге чейин 12 местага чейин 12 местадан жогору деп ошо эме менен алынат. Кудай кырсыктан тышкары кылып эми камсыздандыруу биртке эле тыйын экен, ал акчаң деле жоголот баягы. Имин эле бар бирөөнү сүзүп жыгылыш керек эмес. Камсыздарда тиги чет мамлекетте жакшы болуш керек. Ал кырсыкты деген Алла Тааланан да эч ким билбейт. Бүгүн болом, эртең болом деп туурабы? Анан эми жашооң болсо, машинени камсыздандырып, өзүңдүн жаныңды керек болсо камсыздандырып. Эми камсыздандырып койсок эми кырсык болбой эле койсун, кырсык болуп калса, эгер камсыздандыруу иретинен ошол жактан акча алып ылдам бүтүп кеткен жакшы го дейм машина. Жакында эле мүлктөн сырткары аскер кызматкерлери жана көк бөрүчүлөр дагы камсыздандырыла баштады. Аскерлер кызмат учурунда, ал эми көк бөрүчүлөр оюн учурунда бир топ оор жаракат алышып, операцияга жана дары-дармекке көптөгөн акча каражаттарын жумшап келишкен. Эми мамлекет мындай жоопкерчиликти өзүнө алууда. Нурuz Аблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары. Жумгал районунда жер айдоо 10 апрелде башталат. Ага ылайык учурда техникалардын 80% даяр. Район боюнча 18536 гектар айдоо жери бар. Анын 6500 гектарына ар жылы кылкандуу дан эгиндери, көп жылдык чөп, жашылча жемиштер айдалат. Өткөн жылы пайдаланылбай жаткан кайрак жерлердин 48 гектарына өздөштүрүлсө, быйыл дагы 400 гектарын пайдалануу жагы колго алынган. Жана анын көпчүлүк бөлүгүнө дан эгиндери, көп жылдык чөп эгилет. Айдап сөбөнүктүгүндө 330 тонна күйүүчү май керектелет. Мындан сырткары жылына мамлекет тарабынан жеңилдетилген түрдө 110 тонна бөлүнүп, анын 15 тоннасы райондо дыйкандарга таратылып берилген. Аймакта олуттуу маселелердин бири суга суунун тартыштыгы дагы болсо Курчпойдон. Адистердин айтымында мындан 2 жыл мурун курулушу башталган Түгөл Сай БДР 2026 жылдын жазгы айдап сөбүү иштерине чейин бүткөрүлүп ишке кире турган болсо, анда 1,5 гектар жер дагы өздөштүрүлүп, суу көйгөйү жөнгө коюлмакчы. Техникаларыбыз болсо 270 тракторубуз бар. Анын бир 250сү оң абалда. Бакыт дос өрөн чарба кооперативи былтыр жалпы наркы 20 миллион сомдук Джондер Америка сборкасындагы комбайн алган. Андан тышкары $88,000 жакында эле Джондер тракторун алды. Азыркы күндө Айлбанкка документтерин тапшырган. Бул силосный селка $20,000, силосный куф $20,000 и дождевальный аппарат $20,000. Общий жалпы $60,000 Айлбанкка азыр документтер тапшырылды. Буюрса Айлбанк адопт этсе, жаңы техникалар быйылда кошумча көбөйөт. Акыркы 3 жылдан бери сугат жана ирригация тармагына ири сумма каралып, олуттуу жумуштар жасалууда. Ошол эле учурда инвесторлор тарабынан жакшы ниет, илгери үмүт менен көрсөтүлгөн каржылык колдоолор толук өздөштүрүлбөй, тек гана талаага сапырылган фактылар дагы жок эмес. Алардын бири кийинки сюжетте.
Өз багында ушул 1000 гектарга жакын жерден чөп чаап, дан жыйнаган Ат башы районунун Большевик айылындагылар азыр андан куржалак. Калп айткан менен болобу түзүлгөн мындай оор жагдайдан чыгуунун аракети жасалып, суу башына атайын курулма тургузулган. Бирок же жумуштары чала була чампаланганбы, же Агахан фонду бөлгөн 12 миллион сом сол чөнтөккө шолонгонбу. Кыскасы, анын өмүрү анча узун болбоду. Дайранын деңгээли бир аз көтөрүлдү эле, көп этип кулабаспы. Ошентип олчойгон сумма алеки заматта сууга агып дыйкандарды алигиче сумсайтууда. Өзүбүз аракет кылалы десек, өзүбүздүн колубуздан келгидей эмес. Буга техника керек экен, биз болсо мүшөк мөлүнө тосуп коебуз. Эми суу болсо битке каттан эле кайра суу келгенде мүшөктүн үстүнө кум каптап эле кайра жака ашып кетет. Техника демекчи большевиктиктердин ишенгени мына ушул жалгыз трактор. Арине эскилиги эчак жеткендиктен эптеп эле жаны бар. Бир күн соода, бир жума оору. Андыктан анын суу башын айылды карай бурууга чамасынын жетери күмөн. Бул трактордун алы жетпейт да. Чындыгын айтканда алы жетпейт. Эми алыбыз жетишинче жыгабыз. Болбойт да, бирок постоянно ошол жерде болуп туруп калабыз да. Эртелгече ошол жерде болуп калабыз. Суу кирген мезгилде. Ээ боло албай калабыз да. Аргаң түгөнсө, аргандай амалдарга барат эмессиңби? Анысы сыңарындай жергиликтүүлөрдүн пикирлеринде жаз, жай айларында албуттана аккан Ат башы сайынан жетиштүү өлчөмдө суу буруп алуунун ар кандай ыкмалары бар. Ага анча деле көп акча талап кылынбайт. Болгону кубаттуу бир экскаватор жетиштүү дешет алар. Мындай эле ой болуп атат да, ушул жерде контейнерлер тизип койсо депчи, бир 100 контейнер тизсе эле уже битке чыгып кетет эле мояк чакачы. Ошо металлоконструкция жагын ойлосо деп ойлоп калабыз да. Эгерде ушул суубуз бияк жака кирип бергенде 1,5 миң гектар жер суу ичкен да. Айылдаштарынын көкөйлөрүнө көк таштай тийген жогорудагыдай көйгөйлөрүн элдик курултайдын 2 жолку делегаты Бактыбек Иманалиев дагы көтөргөн. Айтымында баарысы тең протоколго киргизилип, тиешелүү министрликтерге тапшырмалар берилген болчу. Ошолорго ылайык бүгүнкүгө суу бөлүштүрүү курулмасынын жана узундугу 8 чакырымдык каналдын долбоорлору бүткөрүлдү деген маалымат дагы бар. Чукулда биз ошол кабар алдык. Өзгөрүш Сартал каналына 12 километрге. Ага болсо 10 миллион которулуп келди, ал эми Чекенит Тала каналына болсо 8 километрге 80 миллион которулуп келди депчи. Бул ошол быйылкы 2024 жылкы долбоорго балким кирип калышы мүмкүн дешкен. Бирок облус, район бийлик башындагылар азырынча бул суммалардын колго тие электигин билдиришүүдө. Мунусуна караганда большевиктик дыйкандар быйыл дагы кургак баканын кейпин кийишет көрүнбөйбү? Алдыдагы жылдарда Нарын шаарындагы бардык мекеме ишканалар бирдиктүү жылытуу тутумуна кошулуп, Нарын жылуулук берүү ишканасы кызмат көрсөтөт. Мындай кадам сапаттуу кызмат көрсөтүүнү шарттап, мекеме уюмдарды ашыкча түйшүктөн арылтат. Азырынча долбоор катары каралууда. Бул боюнча кененирээк кийинки материалда айтылат. Жылуулук тармагын оптималдаштыруу боюнча талкууга чогулуп отурабыз. Быйылкы жылдан тарта Кыргыз жылуулук энерго мамлекеттик ишканасы өзүнүн курамынан аймактык ишканаларды чыгарат. Бул боюнча президент Сандыр Жапаров кечээ жылуулук менен камсыздоо объектилерин жергиликтүү бийлик органдарына өткөрүп берүүнү тапшырды. Бишкек жылуулук тармагынын филиалдарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына өткөрүү тапшырмасы министрлер кабинетине берилип жатат. Ошол эле маалда жылуулук менен камсыздоо объектилеринин алдыдагы 3 жылда каржылоо маселеси республикалык бюджеттен субсидия катары берилип турат. Мында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калк алдында өзүнүн жоопкерчилиги жогорулап, энергетикалык ишканаларды мындан ары натыйжалуу башкарууну камсыз кылат деген үмүтүбүз чоң. Жылуулук берүү ишканаларына жылына өлкө казынасынан ири сумма каралат. Алып айтсак, Нарын жылуулук ишканасынын 1 жылдагы мезгилдүү от жагуусуна 197 миллион сом керектеле турган болсо, мунун 97 миллион сомдон ашыгы республиканын казынасынан каржыланат. Ал эми абоненттерден 99 миллион сомдун айланасына каражат чогулат. Тилекке каршы учурда аталган ишканага абоненттердин карызы 63 миллион сомго жетти. Быйылкы жылы 37.472 гигакалория өндүрдүк. Мунун ичинен товарный продукциябыз 99.462 миң болду, субсидирование 97
1617 миллион сом түздү. Бардыгы 197 миллион менен бүтүп, быйылкы жылы 13 миллион таза киреше менен чыктык. Бул жерде жоготууларыбыз 10%ке 16%ке ылдый түштү. Андан тышкары 10 миллион мегаватт электр энергияны бошотуп, биз көптөгөн котельнийларыбызды көмүр менен иштегенге жеткизип алдык. Нарын шаары боюнча жалпы 2565 абонент бар. Булардын ичинен 116 көп кабаттуу турак жай, 63 менчик үйлөр жана 61 мекеме ишкана. Электр энергиясын үнөмдөөгө карата ишканадагы 31 откананын тең жарымы көмүр отунун колдонууга өткөрүлгөн. Натыйжада жылдагы салыштырмалуу быйыл ишкана 21 миллион сомду үнөмдөөгө жетишкен. Өлкө башчысынын тапшырмасына ылайык эми Нарын жылуулук берүү ишканасы Нарын шаардык мэриясынын көзөмөлүндө иш жүргүзөт. Буга карата алдыда жазалчу иштер белгиленип, абоненттердин көлөмүн көбөйтүү менен жылуулук берүүдө жоготууларды азайтууга карата аракеттер жүргүзүлмөкчү. Жылуулук ишканасынын мындай абалы жакшы десек болот, бирок республикалык бюджеттен биз көп кабаттуу үйлөрдү жылытканыбыз үчүн субсидияларды алып келатабыз. Анан кечээ президентибиз жыйын өтүп бүткөндөн кийин эле ошол жылуулук ишканасынын башчысы менен отуруп биз сүйлөштүк. Абоненттердин санын көбөйтүү жана мамлекеттик мекемелердин бардыгын ушул жылуулук ишканасына өткөрүү, ошолордун абоненттердин санын көбөйтүп, мекемелердин бардыгын жылуулук ишканасына өткөрүп алсак, биз тепло жылуулук ишканасы 3 жылдан кийин субсидия албай, өзүн өзү багып кете турган абалга жетебиз деп пландаштырдык. Нарын жылуулук берүү ишканасы дагы өз алдынча каржылоону жөнгө салып, иштеп кетүүгө толук мүмкүнчүлүктөрдү түзө ала тургандыгын айтат. Президентибиз берген тапшырмага бүгүнкү күндөн баштанып даярданып атабыз. Кудай буйрса, кооптонуунун тобокелчиликтер жок. Себеби биз 2018 жылга чейин мамлекеттик ишкана болуп, биз өзүбүз көмүрүбүздү алып, светибизди төлөп, зарплата соцфондторубуздун баарын төлөп келгенбиз. Теплотрассаларды алмаштыруу, котелдорду коюу деген максаттарды, экология маселеси бар. Ушунун баарын көмүргө өткөзүү, электр энергияны экономдогон маселелердин баарын өзүбүз чечебиз. Өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу Нарын облусунда жылуулук берүү мезгили эрте башталып, кеч жыйынтыкталат. Жылына 13 000 тонна көмүр отуну керектелет. Алдыдагы жылдарда электр отказандарын көмүр отунуна өткөрүүгө карата кадамдар улантылат. Себеби мекеме өзүн багып киреше табуусунда көмүр отунун колдонуу ыңгайлуу. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдуллаев, Нарын жаңылыктары. Жыл башынан бери Нарын облусунун аймагындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан профилактикалык мүнөздөгү жалпы 276 жолу лекциялар уюштурулган. Анын ичинен мектеп окуучуларына жол кыймылынын коопсуздугу боюнча 264 жолу талкуулар жүргүзүлгөн. Жол кырсыгын алдын алуу үчүн 120 атайын бурчтар дагы уюштурулган. 2024 жылдын 3 айына алсак, облус боюнча жалпы 37 жол транспорт кырсыгатталып, анын натыйжасында 62 адам жаракат алган, тилекке каршы 8 адам каза болгон. Ал эми жаш өспүрүмдөр менен катышуусунда 3 жол транспорт кырсыгатталып, 1 жаш өспүрүм каза болуп, 3 жаш өспүрүм денелеринен ар кандай жаракаттарды алышкан. Пайдасынан зыяны көп TikTok. Акыркы учурда бул платформанын контентине даттанып, аны жаап салуу талабы менен кайрылган жарандардын саны арбыды. Анын негизинде Маданият министрлиги атайын мониторинг жүргүзүп, TikToктун ишин токтотуу чечимин кабыл алынганы менен толук иш жүзүнө аша элек. Бакча балдарынан тартып, чоң адамдарды дагы өзүнө жипсиз байлап алган TikTok жөнүндө пикирлер кийинки сюжетте. TikTok эми өзүм көп деле кирбейм, бирок жабылышын эле каалайм, анткени азыр балдар TikTokто жаман нерселерди көбүрөөк үйрөнүп атат да, жакшы нерсеге караганда. Кыргызстанда жабылса жакшы болмок негизи. Кичинекей балдар көрүп, аларды көрүп кайра ошолорду эметет, повторять этип. Зыяндуулугу эле бар экен, мындай пайдасы эле жок. Мен өзүм кирбейм TikTokко. Балдар болсо ошо TikTok менен отуруп атпайбы постоянно. Жабылса жакшы эле болот эле, алаксытпай. Сабактарына дагы аябай билет экен. Кудаша TikToктун жабылуусун колдогондордун басымдуу бөлүгү ата-энелер. Алар бул көйгөйдөн кутулуунун эч бир айласын таба алышпайт. Алар балдарынын
ден соолугуна, аң сезимине зыян алып келип жаткан көрсөтүүлөрдүн көзөмөлдөнбөй, иргелбей берилип жаткандыгына кабатыр. Чынында эле ошондой, бала кайсы видеону кызыгып карап көрсө, ал видеонун түркүн варианттары баланын алдына дастаркон сымал жайылып берет. Андан дароо баш тартып кетүү бала эле эмес, чоңдор үчүн дагы кыйын экени жашыруун эмес да. TikTok'тогу колдонуучулардын саны мындан 2 жыл мурда эле 1 миллиардтан ашкан. Анын биздин коом үчүн эң коркунучтуулугу биз ишенген балдарыбызды чынжырлап, өзүнө оп тартып жаткандыгында. Мен TikTok'ко берилип да кетпейм, бирок аны жаап да кое албайм да, себеби мындайча айтканда жакшы жагы да бар, жаман жагы да бар, эми ал адамга жараша да. Ал эмнени көргүсү келсе, ага ошол чыгат. 5-6 класстарда бар эле жанакындай Free Fire деген оюндарга кызыгып кетип, анан аяктан жанакындай убагында Синий кит дегендер чыгып калбады эле. Ошолорго кызыгып кетип, кирип кетишкен балдар болот. Тартып кетет да өзүнөчү. Өзүнө тартып кеткендиктен сен 2-3 саат кантип өткөнүн билбей каласың такыр элечи. 2 саат бир 5 мүнөттүк жакты эле сезилет да сагачы. Нарын облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун психиатры Асылкүл Төлөгөнова өспүрүм балдарынын агрессивдүү мүнөзүнө даттанган ата-энелердин саны көбөйгөндүгүн айтат. Ал өткөн жылы телефондогу кыска видеолорду көрүүгө байланган 50дөй өспүрүм менен сүйлөшкөн. Баарынын көйгөйү окшош. Айрыкча ушу өспүрүм балдар ушу TikTok менен көп убакытка чейин асылып, бир күндө бир 3-4 саатка чейин көрүп отурган убактылар болуп атат. Эми бул биринчи кезекте көзүнө зыяндуулук келет, көзү начарлайт. Анан баланын психикасы бузулат экен биринчи кезекте. Бул раздражительный, вспыльчивый болуп калат экен балдарчы, агрессивный болуп калат. Бир нерсеге жумшасаң, аябай ага баргысы келбейт да, кое туруңузчу деп мындай грубитетип ушундай абалга жетип калып атат. 2018 жылы ишке киргизилген эл аралык версия Кытайдагы эң кыска видеолор үчүн алдыңкы видео платформа болуп саналат жана башка өлкөлөрдө барган сайын популярдуу болуп, эң тез өнүгүп жаткан жана жүктөлүп алынуучу тиркемелердин бири. Өзү Кытайда пайда болсо да, мекенинде башка версиясы колдонулат. Тактап айтканда, биз жана биздин балдарыбыз көрүп жаткандагыдай жеңил желпи, адаттан тыш, маңкурттукка жетелеген видеолор аякта жүктөлбөйт. Пайдага караганда зыянды тез үйрөнгөн адатыбыз аң сезимге сыйбаган видеолорду өзүбүз көрүп үйрөнүп алып, андан ашырып тартып, таратуудан тартынбай жатабыз. TikTok тартканга биз аракет кылбайлыкпы, мындай мектеп эле университетте чагылдырып бир эме кылбайлыкпы деп. Балдардын билим тарбиясы маселесинде тажрыйбага ээ окутуучу Эмилия Бектурова дегеле интернет желесинде чектөө болуусун колдойт. Аң сезими бышып жетиле элек, ак караны али ылгай элек муунду тандап пайдалуусун көрсүн да дегенибиз акылсыздык деген пикирде. Бизге деле мына окумуштуулар биздин университеттерге келет, профессорлор келет. Анан ушу мен бир жолу бир кайрылгам, ушул биздин окумуштуулар Кыргызстандын мен деген окумуштуулар ушулар бир чогулушуп, бир какой-то мындай кеңеш түзүп, ушу кандай бир ушунун бир эмесин программасын дейбизби же платформасын ойлоп чыгып, ушу балдарга чектөө киргизсе кандай жакшы болот эле, ушу интернет, именно интернет. Анткени азыр мына өзүбүздүн балдардан деле карап атабыз, кандай эмеде телефонун алып койсоң чүт эле үйдө уже скандал, конфликт обязательно ата-эненин ортосунда. Мектепте мугалимдер албаса, анда да конфликт болот экен. Анткени бул вообще интернет в целом бул балдардын психикасына өтө зыянды, аябай келтирет экен да. Бүгүнкү балдар мамлекеттин эртеңи. Аларды заманбап кылуу деген чолок түшүнүк менен реалдуу турмуштан алыстатып, TikTok'ко чынжырлап өстүрүп жатканыбызды өзүбүз да аңдап жатканыбыз социалдык түйүндөгү кайрылуулардан байкасак болот. Көрө жолдоштору менен ойноо, ушундай сыяктуулар жокко эсе болуп баратат да, көбүнчөсү баардыгы тең ошо телефонго азгырылып, өзгөчө телефондун ичинен ошо TikTok'тогу көрүүгө эмелерге, видеолорго азгырылып атышат да. Даттануулардын негизинде Маданият министрлиги атайын мониторинг жүргүзүп, TikTok'тун ишин токтотуу чечимин кабыл алган. Бул багытта учурда кандай аракеттер жүргүзүлүп жатат? Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулов маалымат берди.
ошол санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте ошо техникалык жактан кандай жабуу керектиги боюнча дагы ошол атайын тиктоктун ошол борбор Азиядагы жанагы чыгыш Европа мамлекеттерин караган ошол өкүлдөрү менен да сүйлөшүп жолугушуу болгон. Биз ошол тиктоктун өкүлдөрү менен сүйлөшүп, биз ошол жанагындай туура эмес контенттерди өчүрүү боюнча абдан тыгыз иштерди алып барып атабыз. Жогоруда белгиленгендей, келечегин ойлогон бардык өлкөлөрдө тиктокту тыюу салуу маселеси ишке ашууда. Лариса Калдыбаева, Шамин Болотбеков, Нарын жаңылыктары. Арабызда өз убактысын социалдык тармактардагы пайдасыз нерселерге коротпой, билимге, жаратмандыкка ыгалган окуучулар дагы жок эмес. Мындай окуучулар биз 21-кылымдын интеллектуалдарыбыз сынагында күч сынашышты. Анда 52 өспүрүм теориялык шилтемелер жана моделдер, приборлор, радио жабдуулар, робототехника жана автоматташтыруу технологиялар боюнча өз эмгектерин алып келишкен. Сынакка Ылыскы Жумгал районунан Гулина Тазабекова өзгөчө макет даярдап келген. Ал айланасынын баары күзгү менен курчалган жабдуу аркылуу электр энергиясын күндөн алса болоорун далилдегиси келген. Кыргызстандын жаратылышы абдан кооз болгондуктан биз туризмдерди көбөйтүшүбүз керек. Кыргызстандын жаратылышын башка мамлекеттерге даңазалап көрсөтүүнү каалап, биз ушул газонду биз жайлоого ардап жасап чыгарганбыз. Бул газондун өзгөчөлүгү бул крышасы. Крышасы жаан жаганда, кар жаганда жана мөндүр жаганда бул канатчалары жабылат. Жан жаганда, мисалы, чөнтөкчөлөргө суу толот дагы, ачылганда ичине суу кирген дагы трубочкалардан жерге агат. Жер сугарылат, же гүлдөр сугарылат. Ал эми ат баштан келген Майрамбек Абдысатаров айыл чарба ишине керектүү болгон трактор ойлоп тапкан. Бир эле учурда 5 функцияны бирдей аткара алган бул техника адамдын жүгүн кыйла жеңилдетет дейт. Адамдар кыйынчылык менен жумушта иштеп атат десек болот. Кара күч коротуп атат десек болот. Шай келип. Ошол бул жеңилдетип берүүчү трактор десек болот да. Бул трактордун максаты адамга көтөрүп алып берип, буртетип, жерди тешип, сугарып, чөп чаап берсе болот. Бир моментте 5 функция болот бул тракторда. Жактан чыгат дегенсиз. Бүгүнкү кароо сынактын эң кичинекей катышуучусу Айдеми Асаналиева. Айдеми тарыхый баалуулуктарыбыз болгон Ташырабад жана Бурананын макетин жыгачтан жасап келген. Бул нерсе үчүн дээрлик 1 жылдан ашык убактысын сарптаган. Бүгүнкү сынакта анын кол эмгеги көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Биз муну биринчи тепкичтерин тизип алып, андан соң сыртын жасаганбыз. Жана буга 1 жылдан ашык убакыт кетти. Жана бул мен археологиялык эстеликтердин маалыматын билүүгө да өтө Мына ушундай ойлоп табуучулук идеялар дүйнөсүнө берилген уникалдуу өспүрүмдөрдүн облустук кароо сынагына 52 өспүрүм өздөрү ойлоп тапкан 70тен ашуун макет моделдерин алып келген. Алардын көпчүлүгү айыл чарба техникалары, электр энергиясын жана сууну үнөмдөө багытында даярдашкан. Сынактын башкы максаты окуучуларды илимге жана жаратмандыкка тартуу. Алдын ала окуучуларга үй тапшырма болуп берилет. Бул номинациялар анан баягы чыгармачыл изденген таланттуу балдар өзүнө каалаган теманы тандап алып, жетекчиси менен даярданып, анан ошолор боюнча өздөрү номинация боюнча келип презентация жасашат. Азыркы кезде Нарын областынан 52 окуучу катышып жатат. Буга чейин райондордо ошол кароо сынактар өткөрүлдү. Актала районунда өткөрүлдү, Жумгал районунда өткөрүлдү. Ошол биз 21-кылым интеллектуалдарыбыз. Ошол райондук кароо сынактарда биринчи орун алган окуучулар областтык кароо сынакка жолдомо алып келишти да. Облустук кароо сынактан биринчи орунду ээлеген окуучулар Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясы тарабынан өткөрүлүүчү эл аралык форумга жолдомо алышат. Жипара Насырова, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары. Нарын шаардык маданият үйүнүн кызматкерлери тарабынан кош жылдыз долбоору уюштурулду. Ага ден соолугунан майыптуулугу бар 11 жуп катышып, обондуу ырларын эл алдына тартуулашты. Бул маданий иш-чараны кабарчыбыз Жаркынай Күлташыр кызы көрүп келди.
Какен Игенбаева автокырсыктан улам ден соолугунан биринчи топтогу майыптуулугу бар. Бирок ага карабастан республикалык кол күрөш боюнча 2 жолку алтын медалдын ээси. Үмүт кайрымдуулук фондусун жетектеп, коомдук иш-чараларга активдүү катышат. Бүгүн дагы Кош жылдыз долбоорунда Жаныш Кочкоровдун талантты сүйгөндөрдүн эсиндемин чыгармасын ийне жеткире аткарды. Ушундай Кош жылдыз концерттик программасы бул азыркы жогорку деңгээлде өтүп атат десем жаңылышпайт болушум керек. Себеби бул мурун деле өтсө керек, бирок мен биринчи жолу катышып атам. Биринчи жолку катышым, биринчи жолку ушундай сезимге ээ болуп атам да. Бул жерден баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелген эмес, мүмкүнчүлүгү дагы мындай чексиз деген мааниде да. Анан биз баягы мүмкүнчүлүгүбүз чектелсе дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишип, көптөгөн нерселер жасап жатабыз учурда. Кол күрөш боюнча 2 жолку алтын медалдын ээси, штанга көтөрүү боюнча 1 жолку күмүш медалдын ээси мен да. 2 китептин авторумун. Кош жылдыз долбоору 7 апрель ден соолук күнүнө карата Нарын шаардык маданият үйүнүн өнөрпоздору тарабынан уюштурулуп, эл арасында ден соолугуна майыптуулугу бар адамдардын талантын элге тартуулоо максатын көздөйт. Бул долбоорго жалпы 11 жуп катышкан. Биз Нарын шаардык маданият бөлүмү быйылкы жылда планга киргизип, Кош жылдыз долбоору менен иш алып барып баштадык. Бул биринчи чыгарылышы. Биз бул ушу Кош жылдыз долбоорунун жобосун иштеп чыктык. Ушу жобосунун максатына ылайык биз эл арасынан чыккан таланттарды сууруп чыгуу, өзүнүн маданий жүрүм-турум эрежелерин үйрөтүү, жана ошондой эле сахнада алып жүрүү, ошондой эле эл арасына талантын таанытуу максатында уюштуруп атабыз. Кош жылдыз программасы бул негизи даталуу күндөргө, ар бир ушундай кесиптик майрамдарга ылайыктап уюштуруу пландалды. Аталган долбоорго катышкан жуптардын эң улуусу 70 жашта болсо, ал эми эң кичүүсү 25 жашта. Бала күнүнө музыкага жакын болуп өскөн Альмир Жыргалбеков да бул долбоорго катышып, өзүн сынап көрүүнү чечкен. Ден соолук күнүнө карата иш-чараны уюштуруп жаткан биринчиден ушу Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн жетекчилигине, жалпы жамаатына, ошондой эле ошо коомдон дагы ошо аралашып, ошо уюштуруу жагына бирге салымын кошуп жаткан эжелерге дагы, ушу жалпы ушу иш-чарага демөөрчү болуп жаткан эже айларга дагы терең ыраазычылык билдирем. Белгилей кетсек, Кош жылдыз долбоору мындан ары ар ай сайын өткөрүлүп, жыйынтыгы көз айларында чыгарылат. Долбоорго демөөрчүлөр дагы табылып, ден соолугуна майыптуулугу бар адамдарга колдоо көрсөтүшүүдө. Жаркына Күлташыр кызы, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. УТРК Нарындын жаңылыктары жана башка программаларын сиздер социалдык тармактарда Facebook, Instagram баракчалары, YouTube каналынан УТРК Нарын деп таап окуп көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.